Assalamu alaikum туғандар. Азыр бардық дүйнө жүзү багбанчылыкка аябай көңүл бөлүп баштады. Мына биздин кошуна мамлекеттерде Казакстанда алманы аябай көп отургузуп баштады. Анан мына ушул Өзбекстан менен Тажикстан азыр ушул мөмө жемиш экспорт кылуу боюнча аябай лидирующий мамлекеттерге айланып атат да. Ошол эле кезде бізде ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жерибиз бар туугандар. Ошол биз эффективдүү жерибизди болгону 350 миң гектарын эле иштетип атабыз да. Калган жерлерибиздин бардыгы эмне турат, бош турат. Мына ушул жерлердин бардыгын иштеткенди туугандар, бардыгыбыз ушул айыл чарба саясатын өзгөртүшүбүз керек да. Айыл чарбага болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Мына ушул мал багуу маданиятын, анан кийин бак кылуу маданиятын үйрөнүп туруп, биз дагы ушул өзүбүздү толук мөмө жемиштер менен толук камсыз кылып, анан кийин ашканын башка мамлекеттерге сатканы биз дагы аракет кылышыбыз керек. Азыр эми ошол 3,5 миллион гектар жердин 1,5 миллион гектарын ошол данга, помидор, ушул жемиштерге кое турган болсок, 2 миллион гектар жерине мөмөлүү дарактарды отургузсак болот да. Ал мөмөлүү дарактарга эмне кирет? Бардык ушул мөмө бере турган дарактар кирет. Мына азыр Туркиядан биз буйрутма алып баштадык, Туркия мамлекетине көчөт алып келгени. И Польша мамлекетине. Кимге көчөт керек болсо 0550 20 0007-ге WhatsApp'tan жазыңыздар туугандар. Мына ушул көчөттөрдү 50%-ын төлөсөңүздөр, 50%-ын калган 7 же 8 айга бөлүп төлөө дагы каралган. Бизде бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырам туугандарым.